Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен 2 март 2025 жыл бүгүн ЛТД Билерман Ордо барыңыздарга жакшы маанай каалап 10-турду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр эң кызыктуу оюндардын бири болмокчу. Телекөрүүчүлөргө каршы Сагын Мамановдун командасы биздин студиябызга келген. Мына ушул команда бүгүн сіздерге каршы ойнойт. Команданы ордого чакырууну баштаймын. Жумабек Кушбаев бүгүнкү оюнда. Команда мүчөсү информатика тармагында учурда билим алып жатат студент Жавахир Суфиев. Команда мүчөсү информатика тармагында билим алып жатат студент Данияр Абдыгаппаров. Үчүнчү катышуучубуз, кийинки катышуучубуз Баяман Топчубаев. Баяман Топчубаев педагог. Команда мүчөсү Алишер Маматиса уулу. Мыкты билерман. Команда мүчөсү тарыхчы кесип боюнча жана команданын капитаны Сагынбек Маманов. Кесип боюнча тарыхчы, учурда Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде интеллектуалдарды өнүктүрүү борборунун жетекчиси. Демек, мына ушул команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, микрофондорду тагып алабыз. Петличкаларды тагып алабыз. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу билермандар, көрүүчүлөр. Маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүн буюрса мынакей чечүүчү оюндардын бири десек болот. Сагын мырза, жогорку лигада маанайыңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Чоң рахмат, урматтуу алып баруучу. Буюрса командабыз сөзсүз оюнга даяр. Жалпы эл журтубузду, жалпы кыргызстандыктарды ушу кирип келген орозо күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Алла таалам ушу жакшы күндөрдү насип этсин. Буюрса ар дайым туткан орозобуз кабыл болсун. Ушул биздин команда даяр. Буюрса жакшы жеңиш менен жыйынтык болот деген ишеничтебиз. Рахмат. Баарыңыздарга ийгилик анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Кимде-ким жаңы кошулган болсо биздин оюнга, анда биздин экрандагы даректерди жазып, суроо жөнөтүп бериңиздер. Ош шаар Ленин көчөсү 330 каттар үчүн Билерман астыгы сызыкча Ордо биздин Инстаграмда баракчабыз. Катталып суроо калтырыңыздар. Билерман Ордо Фейсбукта баракчабыз. Суроо калтырыңыздар. Ютубта Билерман Ордо баракчабыз бар. Ал жерге катталып суроо калтырыңыздар. Лайк, комментарий жазыңыздар. Ал үчүн Билерман Ордо деп жазсаңыздар эле чыгабыз. Билерман @tv.mail.ru биздин электрондук дарек. Демек, мына ушул даректердин баарына сиздерден суроо күтүп калмакчыбыз. Башкы өнөктөшүбүз Барбол. Барболго чоң рахмат. Адал таптуу дайыма жаңгана продукциялар менен билермандарды кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз Актив Дизайн. Полиграфия жана жарнак борбору. Жарнактардын баардык түрү боюнча буйрутмаларды кабыл алат. Таев костюму сиздерге ийгилик, телекөрүүчүлөргө жакшы маанай каалайт. Анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Сагын Маманов бүгүн жеңиш керек финалда ойнош үчүн. Кандай эсеп көрсөтөт? Көрөбүз. Буга чейинки оюнда Ибрагим Топчубаев 6-4 эсебинде жеңилип калды. Жеңилүү, жеңиш менен келатабыз. Мындан кийинки оюн болсо Токторбай Кенжеевдин командасы кийинки жумада Амира Умарова База Коргон районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, суроо. Бир айым немец тилин үйрөнүү үчүн атайын курска жазылыптыр да. Өзү ошол окуу процессин жактыра бербейт экен. Курска барып окуу бул кээде түйшүктү да жаратат. Кантип мен ушул немец тилин үйрөнүүнү жактырамын деген бир ойлонот экен да олтуруп. Анан бир чечимге келиптир, бир план түзүптүр, урматтуу билермандар. Ал 4 точканы белгилеп алыптыр. Курска деп үйүнөн эшикке чыккандагы точка биринчи, метрого түшкөндөгү точка экинчи, метродон чыккандагы точка үчүнчү, жана курска кирип бараткандагы точка
Төртүнчү. Демек, өзү менен ушул нерсени алайым. Ушул нерсени 4 бөлүккө бөлүп, анан үйдөн алып чыгып, ар бир точкада ошол нерсени, мындайча айтканда, бирден жейт экен. Ошентип 1 айдан соң ал немес тилин жакшынакай үйрөнүп, өзүнүн курска баруу тартибин коюп, мындайча айтканда процессти жактырып калыптыр. Сиздерге суроо. Өзү менен бирге 4 точкада эмнени жеп жүргөн? Кетти минута. Шоколад зейин түшүп өтөт. Неме болот го, ысык картошканы жеген англисче сүйлөп калат. Тили келбейт эле. Мисалы үчүн зейин түшүп шоколадына салып жүрбөйүп, тили жакшы чыгат. Мисалы үчүн 4кө бөлөп өтөт. 4кө бөлөп турган шоколаддар бар. Жаңа тилдерин неме аштырган үчүнчү оозуна салып алат, анан Аңгаттагы 4кө бөлүнөт о. Тагын 2ге бөлүнөт. Шоколадты 4кө бөлөбүз. Шоколадты 4кө бөлүшү мүмкүн. 4кө бөлүнөт турган нерсе 4кө жакшырта турган дагы бир нерсе болушу мүмкүн да. Эмне бар? Немис тилине, немистерден келип чыккан. Жок, ал кээ адам Германияга байланыштуу бир өсүмдүк барбы? Германияга байланыштуу. Бирок немистер пиводан көп ичет да. Пиво көп ичет. Жей турган нерсе бар. Жейт деп атат да. Германиядагы жей турган нерселерден да издеп көрүшүңүз мүмкүн. Германияда чыгат. Немистер мен жакшы көрөм. Немиске көбүрөөк эмне жагат? Европадагы байланыштуу тамакта бар, Европада. Дания сыяктуу. Кызыктырып аткан бир сөздү жаттаган сайын жеп шириндик болчу. Сагын мырза. Келиңиздер, убактыны туура пайдаланабыз. Ким жооп берет? Мырза жооп берет, урматтуу алып барчу. Жооп бериңиз. Ассалому алейкум, урматтуу алып баруучу. Биздин командадан бир катар жооп чыкты. Биздин команданын акыркы жообу бул шоколад болсун. Өзүңүз шоколад жактырып жейсизби же жактырбайсызбы шириндик? Анча деле эмес. Бирок алайым жактырыптыр шоколад. 1-0 эсеп. Шоколад билесиздер, бөлүкчөдөн турат. Ал 4кө бөлүп алгандагы точкадан точкага 4кө бөлүп жеп барган. Өзүн ошентип аластыкан курска барыш үчүн. Бул кайсы бир деңгээлде бир мотивация иретиндеги бир абал десек болот экен. Эсеп 1-0 команда өзүнүн эсебине ачты. Oyun улантылат. Экинчи раунд. Команданын арасында кимдер шириндик жактырат, кимдер жактырбайт. Адистер, дарыгерлер айтат, шириндикти көп жебегиле деп. Кайра эле суроо беришет, анда глюкозаны кантип толтурабыз деп. Билбейм. Мен бул маселеде орто чечимдемин. Кээде шириндик жеш керек болуп калат. Кээде жебеш керек болуп калат. Александр Герасименко, Чувашия Республикасы Новочебоксарск шаары. Урматтуу билермандар, суроо. Советтик жазуучу, прозаик, журналист жана тарых изилдөөчү Мариетта Шагинян, демек бул армяндык жазуучу экендигин билебиз. Ушул нерсени адамзаттын жашоосунун документтеги тиркемеси деген экен. Эмнени? Минута кетти. Жашоодогу документтин тиркемеси. Документти тиркей турган жери баягы кыпчык койгон жериби? Документтин тиркемеси. Билими, үй бүлөсү, мага келип атат, аты жөнү, фамилиясы болушу мүмкүн. Үй бүлө болушу мүмкүн. Турдоо бир нерсенин жүзү дегенде, ошол билимин айтышы мүмкүн. Китеп же башка. Өзүнүн ЗАГС бар. Илим дагы жакын. ЗАГСтан деле жакыныраак алып барса, документ болсо бир тиркемеси, резюмеси. ЗАГСы жоктор да бар да. тиркеме баягы жери да тур, мындай. Билими, биографиясы бар. Диплом деле ошондой мисалы. Диплом. Демек адам жашоосунда бир негизги бир нерсе да. Документ. Үй бүлө десекчи, неме ЗАГСтан көрө үй бүлө десекчи. Үй бүлө бирде. Жок, бир болуп атат. Жашоодо абалынын тиркемеси. Жашоодогу Документ тиркемеси. Билимди кайсы топтогу? Үй бүлөгө жакшыраак вариант. Жалпы кетет да ошондочу. Неме эмеспи? Трудовой книжка эмеспи? Кайсы топтогон жакшы? Үй бүлө. Паспорт болушу. Үй бүлө. Мариетта Шагинян ушуну адамзаттын жашоосунун документтеги тиркемеси деген экен. Эмнени, Сагын мырза? Алишер мырза жооп берет, урматтуу алып барчу. Алишер Маматиса уулу.
урматтуу алып баруучу, биз ойлоп атабыз жашоодогу тиркеме, жашоодогу документтеги тиркеме болсо. Адамзаттын жашоосунун документтеги тиркемеси. Адамзаттын жашоосунун документтеги тиркемеси дептир. Биздин оюбуз боюнча бул документ ЗАГС күбөлүк кагазы. ЗАГС Үй бүлө жөнүндө сөз кылып атат да, бул жерде адам жалпы жашоодон турса, бир бөлүгү үй бүлөдөн турат. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Адамзаттын бүтүндөй жашоосу нике күбөлүгүнүн тегерегинде дегенде ойлойт атат. Туура жооп. Туура жоопту айтам. Эмоция жакшы нерсе да өзү. Негизи команданын капитаны минуттан башында бир айтып өттү. Бул албетте архив болчу, урматтуулар. Архив! Архивде адамзаттын жашоосунун бардык өмүр баяны жазылып турат. Кааласаңыз үйлөнгөнгө чейин, үйлөнгөндөн кийин, балалуу болгондон тиги бу. Айтор өткөндө архив жөнүндө бир имараттын суроосу келди эле. Архив жөнүндө бүгүн болсо архивдин өзү жөнүндө сурап атат. Телекөрчө бир упай алды. Александр Герасименко бир упай алып келди. Телекөрчөлөргө 3-чү раунд. 3-чү раунд. Архив деп Сагын мырза архивпи деди, ошо менен токтоду. Резюме ушул токтолбой калды го, урматтуу алып баруучу. Эми адамзаттын жашоо өткөн жолу. Биз бүгүн мисалы үчүн Ош шаары жөнүндө көбүрөөк билгибиз келсе, анда архивге барышыбыз керек. Сагын Маманов жөнүндө көбүрөөк билгибиз келсе, архивге барышыбыз керек болот. Мисалы үчүн канчынчы класста кайсы мектепти бүткөн дегенде Жамалидин Нурбаев Араван районунан силерге каршы суроо берет. Суроо. Башталышы Кытайдын Чаньань, азыркы Сиань шаары болуп, аягы Испаниянын Валенсия шаарына чейин созулган улуу жибек жолу биздин замандын 15-кылымына чейин дээрлик 1500 жыл өмүр сүргөнүн бардык жактан окуганбыз, билебиз. Эң алыс, эң чоң логистика катары таанылган бир соодалык кербен жолу бул. 10.000 километр түзөт узундугу бул жол менен. Ошол убакта 40 мамлекетти басып өткөн бул жолдо Кытайдын жибек кездемеси ошол убакта башка эл үчүн сенсация болгону үчүн улуу жибек жолу деп да аталып калган дейт Байаман мырза. Бул логистика жолунда кездемеге кошумча фарфор идиш аяктары, чай, кагаз, кымбат баалуу таштар, нефрит сыяктуу асыл тукум жаныбарлар, парфюмерия жана специялар дагы Европага чейин барып турган. Кытайдан чыккан товар жүктөлүп чек арадан чыгып атканда ошол убакта дагы көзөмөл иштери кылдаттык менен аткарылган. Текшерүү иштерин жүргүзүүдө ушул нерсе өтө катуу көңүл бурушкан. Бул нерсе товар арасында же соодагердин өзүнүн жанында чыгып калган болсо, ал адамды керек болсо өлүм жазасына чейин тартышкан экен Кытайда. Жумабек мырза, сиздерге суроо. Кытай бул жибек жолу аркылуу чет өлкөгө чыгууга эмнени таптакыр тыюу салган? Кетти минута. Алайлы. Урматтуу алып баруучу жооп беребиз. Ким жооп берет? Алишер мырза. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, бул жибек курту. Реванш кылдыңызбы? 2-1 эсеп, жооп туура. Жибек курттун таптакыр бербеген экен. Себеби жибек курту Кытайда гана чыгыш керек деген, башка элдер үйрөнбөсүн деген. Бирок кийин убакыт өткөн сайын жибек куртун көп эле мамлекет өздөштүрүп алды. 2-1 командада үнөм пайда болду. Аны керектүү учурда пайдаланат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Дүйнөлүк кино жана аралаш суроолор боюнча 40 суроо берилет. Биз ал жерге киноактер, режиссер да чакырдык. Ошол тармактын адиси катары деп. Айтор кызыктуу оюн болот буйрса. Амантур Мирлан уулу Токмок шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Алгач мен суроо бердим, мурда бир фото сүрөттү көрсөтөйүн. Бул ичинде камтылган микрофону бар бул аппарат адамдын оозуна бекем орношуп, үнүңүздү жаздырып, башкаларга
укпай тургандай кылып үндү жаздырат. Ушундай аппарат бул. Кээ бир өлкөлөрдө, тагыраагы Америка Кошмо Штаттарында жана Канадада мындай аппаратты кандайдыр бир иште ушул нерсе үчүн, ушул үчүн колдонулат. Кандайдыр бир иште ушул үчүн колдонулат. Сиздер ал кандай иш экенин жана бул отурган киши эмне кызматты аткарып жаткандыгын ошол жерде таап беришиңиздер керек. Жообу эки окшош тамга менен башталат. Жооп сөздөрү эки окшош тамга менен башталат. Кайсы жерде эмне кылып отурат бул киши? Минута кетти. Бул курматыр эмес. Бул жана куштарды кабалай турган адам эмеспи? Куштарды кубалай турган. Куштарды кабалай турган. куштардан коруу болушу мүмкүн. Куштардан коруу. Куштардан коруу. Мындай башкача звуктар чыгат да как деген сыяктуу бир. Эме мисалы көбүчкөндөрдү коркутуш үчүн бүркүттүн үнүн чыгарат да, мисалычы. Башкаларга угулбашы эмнеге башкалар угулбайт? Америка менен Канада неге деп атам да? Канада менен Америкада бир нерсе барбы дейм да? Ошол жерде эмне бар ошо? Куштарды коркутуучу болот. Не көп? Не көп? Канада эмне көп? Канада арал көп. Кемен командир эмес бул? Тагын бул Канадада Кеменин капитаны аю бар да, гризли аюусу. ошол бербеш керек. Куштарды кайтаруу. Экөө тең түшөт. Куштарды кайтаруу. Ичинде микрофон. Жок, кино эмес бул. Бул башка тармак болот. Тура эле айтат, башка тармак экен. Башка тармакта Башка бир нерсеге колдонот деп атат да. негизи кино үчүн колдонот, бирок ушул киши башка максатта Да, колдонот. башка максатта да колдонот. Кеме капитан сөйлөйт. Запись кылса, үнү вообще мындай таза олорго башка Ошо эки сөз менен кантип өтөт, окшош сөз менен? Куштардан коргоду. Куштардан коргоо. Мындай жаш балдарды коргоо эмеспи? Аэропорттор куштардан коргойт да. Окшош тамада өтөт. Бирок аны ачык эле коргойт да, бирокчу. Ошону запись кылып Кино котормочу. мени которот. Жанагы Мени которот. Кинону так которуш керек. Ол үн которуу, ол үн которуу болот. Үн которуу. Үн которуу. Бул голосовой сообщение эмеспи? Бирок аны Бул кодовый сообщение эмеспи? Ошол малда жок, окшош акш менен Канада чогуу бири бирине код ажырашкандар үчүнбү же? кодовый Балага сообщение жөнөткөн. Башка Куштарды кайтаруу. Ошо секретный код жөнөткөндөр кандай деп котушулат, секретный код бири бирине код жөнөтөт. Поезд. аны жазып Канада эле гана. Сагын мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Баяман Топчубаев жооп берген аракет кылат. Баяман Топчубаев. Бул киши эмне кызматты аткарып атат азыр жана кайсы жерде отурат? Жообу эки окшош тамга менен башталат дедим. Урматтуу алып баруучу, көпчүлүк эле кинолор мындай ээн талааларда тартылат. Анан ал талааларга мисалы үчүн бул кишинин аткарган кызматы ушу куштардан коргообу дейм да, голосуна коргоочу киши. Үн чыкканда куштар качып кетеби деген ой. Куштардан коргоо, куштарды кайтаруу. Ошондо бул кайсы жерде отурган болот? Бул ошол кино тартып атканда талаада отурат. Түшүнүктүү. кино Жооп кабыл алынат. Куштардан коргонуу эки окшош тамга деп Камал ушу жоопту берип атат. Ортодон да пикир сурашым керек. Кимде кандай варианттар бар? Бул суроого биз төмөнкүдөй ойлоп атабыз. Бул менин оюмча бул бала бакчада отурат го деген ойду ойлоп атабыз. Бала бакчада ББ. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтайын анда. Эгерде бул кандайдыр бир үн жазуучу студияда же кино котормосунда отурган болсо, сөзсүз кулагында кулакчын болуш керек эле Баяман. Сырттагы шумду укпаш керек, чууну. Мунун кулагы ачык турат. Демек бул угуп атат деген сөз. Бул угуп атат деген сөз, жана ошону жаздырып атат деген сөз. Бирок кайсы жерде деген маселе. Бул урматтуу билермандар, соттогу стенограмма. Соттогу стенограмма жөнүндө кетип атат урматтуулар. Эмне үчүн? Эмне үчүн Америка менен Канаданы? Ушул эки өлкөдө гана бул практика катары колдонулуп аткан экен. Баяман калган өлкө муну колдобойт. Калган өлкө машинка, компьютерде жатат, Сагын мырза. Бул ушу практиканы колдонуп көрүп туруп, угуу сезим аябай күчтүү бул кишинин уккандай голосовой жаздырып берет компьютергечи. Шектелүүчү паланчайып түкүнчө сиз айыңыз моюңуз калат деп уккандай куйма кулак запись кылып берет экен. Башка шум кирбейт оозунан.
только мунун гана үнү мындайча айтканда ушунун гана үнү жазылыш керек. 2-2. Бүгүн 10-тур. Жогорку лигада команда ат салышып жатат. Oyun улантабыз. 5-раунд. Бүгүнкү күндө сессияларда стенограмма деп айтылган сөздөр ар бир жазылып турат. Нурбек Станбеков, Алабука районунун тургуну, силерге каршы суроо берет. Белгилүү орус акын гана эмес, ал көп наамы бар деп айтабыз, бирок кыскача эле айтканда мындайча айтканда Максим Горький айткан экен. Мага болгон бардык жакшылыктардын ичинен мен ушул нерсеге карызмын дептир. Мага болгон бардык жакшылыктардын ичинен мен ушул нерсеге карызмын. Горький эмнеге карызмын деген минута кетти. Бизде деле бар го, бир эле эненин сүтүн төлөй албайсың, эмне кылсаң, башка любой нерсени төлөсөң болот. Башка варианты. Талант эмеспи, талант. Талант берилсе Ал өтө философ болгондо, ал өтө бир башка нерселерди айтып болгондо. Кандай варианттар бар? Атене болду. Башка теманы, башка неме айтып, варианттар. Катаал турмуштан келип чыккан, ошонусун эске алайлы. Эмнеге карыз болот? Расына деле болушу мүмкүн да, атене болушу мүмкүн. Андан кийин мен неме деп ойлодум. Жок, кандай жакшылык бериши мүмкүн абы? Кечиримдүүлүк, акыл, О, карызмын, аялы болушу мүмкүн. Карызмын, жакшы карап, жакшы жашашына себеп болгон. Өткөн катаал турмушума деген эмеспи? Жок, кыйынчылыктарды Кыйынчылыктардан келип чыгып, анан Горький болот. кыйынчылык дагы Атында ушундан алган, атында Горький. Мен атыма карызмын болобу ошондо. Горький деген Агдырма, тарыхыма, катаал турмушума. кыйынчылык дагы өтүнүшүмө ыраазымын, мага ушул атты калтыруу деген да. талантка. Талант берилип атпайбы, жакшылык. Ошо карыз болот атпайбы? дагы Апасына адеши талант да. талант башка буну Башка варианттар Кийин бар. өлкөсүнүн тарыхын окудум эле, мен унутпатам, окудум эле ушул китептечи. Варианттар да, кыйынчылык болуп чыкканда Өткөн байлык жолума, эмес, байлык. катаал турмушума, мен катаал турмушуман кийин бышып жетилдим деген мааниде кеткен болушу мүмкүн. Горький аты эмес да, ал лакап катары берилген аты да бул. Сагым мырза, Урматтуу алып баруучу, бул китепти мен 1-2 күн мурун окугандай болдум эле, бирок азыр так унутатам эмнегедирчи. Ушулга азыр вариант чыкты. Өткөн кыйынчылыктарга карызмын дегенби? өткөн тарыхына Мага болгон бардык жакшылыктардын ичинен мен ушул нерсеге карызмын. Ошондо жашоодо болгон бардык өткөн тарыхыма деген. жашоодо болгон бардык өткөн тарыхыма мен карызмын деген. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Сагым мырза азыр жооп берип жатып, мен ушул китепти кече жакында эле окудум деп айтты да. Албетте бул китеп болчу, урматтуулар. Максим Горький мен китепке карызмын деген. Китеп аркылуу мен дүйнөнү тааныдым, элге таанылдым. Мага болгон бардык жакшылыктын ичинен китепке карызмын дептир, урматтуулар. 3-2 эсеп, 3-2. Сагым мырза жооп мындай. Азыр мен ушул китепти кече окудум десе, туура эле таап кетип окшойт десем жок. Нурбек Станбеков телекөрүүчү тарапка 1 упай кошту. Оюн улантылат, урматтуулар. 6-раунд. Билиске шамал тийип өтүп кеттү. Таш болот жол болду уулу. Кадамжай районунун Миң Чынар айылынан экен. 20-кылымдын ортолорунда Орто Азия элдеринде адеп ахлак негизги бир коомдук көрсөткүч катары сыпатталган дейт. Муну биз аталарыбыздан, чоң аталарыбыздан деле угуп келе жатабыз, Ал кездерде
күйөөсү менен аялы жолдо баратканда эки себеп менен аялы күйөөсүнөн бир топ кадам артта жүргөн дейт. Эки себеп менен. Бүгүнкү күндө ушундай көрүнүштөрдү көрсөк болот. Азыр деле. Биринчи себеби күйөөсү жолдо баратканда башка чоочун эркектер менен учурашып калганда ал эркектердин алдында аялы катарлаштырып мындай ыңгайсыз абалда калбасын үчүн. А сиздер болсо экинчи дагы бир олуттуу бир себебин таап көрүңүздөр. Минута кетти. Согуштан кийин меле күйөөлөрү өлүп кетет да аялдар. Баягы жесир аялдар келсе, бирок ал Түркияда болгон окуя болчу да. Дагы бул жерде 1950 көлөкө бирок Японияда Көлөкө Японияда Жок, мына Орто Азияда жөнүндө ал жерде. 20-чы кылымды как раз ушу атат. Аркасына басып келди да аркасында. Жок, 20-чы кылым ортасы 50-чы жыл 45. ортасы болсо согушка Бүткөндөн туура келип атат. Орто Азия. Ошондо тапчы жок. Короче, ошол согушта күйөөлөрү өлүп кетет да, ошол жесир аялдар келсе, башкаларга ызат да. Ошондой. Мындай моральный ызат. көп жетим жесирлердин көзүн Күйгүзбеш керек. Алар дагы сапасы жок. Ошону көрүп туруп неме болот? Жабак тура эле башка нерсе эми Көлөкө деген Япония. Ортосу ушулда 45-жыл бүткөндө согуш. Ошол Жок, берерчи. согуш жылдары. Жаңы оюнчубуз Жабакир мырза жооп берет, урматтуу алып барып. Жабахир Суфиев. Эмнегедир Жабахирдин үнү чыкпайт дейм. Жабахир мырза. Урматтуу алып баруучу, бул жерде 20-чы кылымдын ортолорунда билебиз согуш болгон. Согуштан кийин көпчүлүк аялдардын күйөөлөрү өтүп кеткен. Ошондуктан жесир, жетимдер көчөлөрдө жүрсө, күйөөсү бар аялдар күйөөсүнөн артта жүргөн, баягыларды көзүн күйгүзбөө үчүн ошо адеп ахлакка кирет да бул. 3-3. Жооп туура. Ошол себептен дагы артта жүрүшкө туура келген экен. Команда теңдешти. Жабахир мырза ушул 6-чы раундга чейин пассивдүүдөй көрүндүңүз. Эмнегедир? Активдүү болуңуз. Эсеп 3-3. 7-чи раунд. Жетинчи раунд. Мээрим Тыныбек кызынын суроосу келгенин көрдүк. Өз кезегинде Наполеон ар кандай түрдө жала жапкандар камкорлор менен бирдей соттолушу керек деп шарт киргизген экен да. Мындай шартты кабыл алуусуна кайсы кесип ээлери себеп болгон? Кетти минута. Жала жапкандар да атат, Ошо жылдары мисалы 19-чы кылымда Журналистика азыркы өнүкөмүн. Өнүкөмөсү жок эле болгон. Тараткандар дагы же чыккынчылар. Шпиондорбу? Чыккынчыларбы? Дагы. Кайсы кесип ээлери дейт. Кесип конкретный кесип Ошол жала камкор экинчиси камкорбу? Чаштараштар келип атат да, биринчи, бирок неге деп ойлодум да. чач алып атканда ушак таратат да. Чач алышса сүйлөшөт адамдарчы. Демек камкор деп атпайбы? Камкор. Врачтарчы. Камкор адам өлтүргөн адам да. Врачтарчы. Ушунда бирдей жазылыш керек деп атат туурабы? Бирдей жазылат экен. Жала жапкандар, ушак таркаткандар анан камкор дейт. Адам өлтүргөн. Ал убакта Ким болушу кесип дегенде чач тараш деп айтып тура берем да. Мен себеп дегенде бирок немени карагыла да. Жанагы бар го. Журналистика, газетачылык, газета журналисттери 4-чү бийлик деп ушул Француз революциясынан келип чыккан да. Так, дагы. Анда журналистер дейбизби? Жок, врачтар. Жок, кан төгүлүшү жала жапканда кан төгүлөт. Жалган маалымат берсе кан төгүлөт. Врач 812. аборт кылгандар деле адам өлтүргөнгө уран. Дагы. Жок, сөз ташуу жөнүндө болуп атат да, ушак ташуу, сөз ташуу, жалган жала. Анда неме болот? Жок, анда чач алып Сөз болсо поштальон экен да. Камкор болобу? Чачалы отуруп туруп. Жок, жала жап атпайбы? Жала. Политика на уровне Паркмакскийде
деп коет го. Жалган Парикмахерский зор вариант. Парикмахер Чачтараштар жакшы вариант. Ошо мала журналисттер десек туура эмес болуп калабы? Бир болсо. Сагын мырза, Алишер мырза жооп берет. Алишер мырза, ар кандай түрдө жала жапкандар камкорлор менен бирдей соттолуш керек деп атат. Камкордун жазасын эми билесиз. Ошо менен бирдей жала жапкандар деп атат да. Бүгүнкү күндө бизде деле жала жапкандар үчүн мыйзам чыкты. Мисалы үчүн бир негизсиз жала жапса, сот жогуна чейин тартылып кетет да. Наполеондун кезинде деле бул тарыхта адам затын жашоосунда болуп келатат. Кайсы кесип ээлерин айтып жатат? Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, байыркы замандарды эстесек, көбүнчө политика на уровне парикмахерский деп коет. Демек, чачтараштын уровеніндеги политика. Саясат. Же болбосо чачтараш саясатчы. Ошондой эле бул жерде көп саясий окуялар чачтарашта талкуу болгондуктан менин оюмча чачтараштар болушу мүмкүн. Чачтарашта жооп кабыл алынат. Бүгүнкү күндө мен туура жоопту айтып атамын. Бүгүнкү күндө ушул кесип ээлери бүгүнкү күндө дагы бар. Ошол ишти бүгүнкү күндө да кылышат. Ал кезде да кылышкан. Айрыкча гезит журналдарда биз көрүп калчубуз, Алишер мырза. Бул сизди, мисалы үчүн, сиз айталык, сизди жала жапкысы келген бирөө сиздин карикатураңызды тартып чыгат, Алишер. Карикатуристтер жөнүндө сөз кетип атат, урматтуулар. Карикатуристтер жөнүндө сиздин көрүнүшү өзгөртөт, сизге кулак коет, мүйүз коет, куйрук коюп салат сизге, мурдуңузду башкача кылып туруп өзгөртүп салат. Айтор, карикатураны билесиздер. Аябай мындай бир жаланын бир түрү да. Эрим Тынек кызын суроосун билермандар таппай калды. Жана телекөрсөт 1 упай кайра алдыга чыгып кетти. Оюнду улантабыз. 8-чи раунд. Карикатура деген кимге келди? Эч ким оюна келбедиби? Карикатуристтер. Блиц раунд. Демек, командадан бирөө калыш керек. 20 секундадан 3 суроо ойнотобуз. 10 секунда убакыт берейин. Ким калат, Сагын мырза? Даярсызбы, Жумабек мырза? Буюрса даярмын. Буга чейинки оюнда да сиз Блицке чыккансызбы? Жок, такыр чыккан эмес. Я. Чыккан эмессиз, э? Ооба. Биринчи суроо. Бишкек шаарынан Роза Базарбаева суроо берет. Өткөн оюнда мыкты суроо ээси болгон. Кытай дарыгерлери аны колдонууда 30дан ашык муундар жана 50ге жакын булчуңдар кыймылга келип, жөндөмдүүлүктөрүн жана мээнин активдүүлүгүн өнүктүрөт деп эсептешет. Жаш бала аны колдонууну канчалык эрте үйрөнсө, окууда ошончолук ийгиликтүү болот деп ишенишет экен. Бул эмне? Кетти 20 секунда. Жумабек мырза, Кытай дарыгерлеринин ушундай бир аныктамасы бар экен да. Бул эмне? Бир алгылыктуу вариант болбоду негизи өзүндө. Бирок негедир ушул вариантты бергим келип атат. Кубик Рубик. Кандай дедиңиз? Кубиктин Рубик. Кубик Рубик, э? Кубик Рубик. Жаш бала аны колдонууда канчалык колдонууну эрте үйрөнсө, окууда ошончолук ийгиликтүү болот деп ишенишет. Бул албетте тамак таякчалары болчу. Жумабек мырза, тамак ичүүчү Кытай таякчаларын билесиз да. Тилекке каршы Блиц раунд токтоп калды. Эч нерсе эмес. Эсеп 5-3 болуп калды, урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар. Эми өтө этият болуш керек эми. 9-раунд. 9-раундга старт беребиз.
Актив дизайн суроосу калды. Мирлан Абдыразаковдун суроосу калды. Жана Жахангир Кайнаровдун суроосу калыптыр. Актив дизайндын суроосуна келдик. Актив дизайн. Суроо. Голливуд кинолорунда дүйнөгө белгилүү брендтердин кандайдыр бир продукциялары колдоно турган болсо, сценарийге ылайык, эгерде ошондой продукциялар колдоно турган болсо, ал үчүн атайын келишимдер түзүлөт. Же компания тиги брендке төлөп берет, Голливуд студиясы, же тиги бренд Голливудка төлөп берет, бизди жарнамалап бер, жакшылап деп. Бирок учурда ушул белгилүү бренд өзүнүн продукциясын актриса, актерлор үчүн, ал жерде иштеген үчүн каалагандай өлчөмдө чыгарып бере алат экен. Чыгарып бере беребиз дептир. Бирок кечирип койгула, реклама болуп калган үчүн биз акча төлөбөйбүз кошумча дептир. Демек, өзүнчө мындай репутациясы жогору бир компаниялардын бири деп эсептейм. Сиздерге суроо. Кайсы компания жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде кетти? Дагын. Чыгарып беребиз калаган. Жанагыларбы? Көп чыккан нерсе. Лего эмеспи? Биринчи Лего кинодо иштеп да. Кола болушу мүмкүн, кола. Кола Apple эмеспи? Apple'да көп бардыгы эле. Бана Tesla келди эле. Tesla келди. Tesla деле болушу мүмкүн. Канча бизе чыгарымды атпайбы? Эң азыр алдыда келаткан аз Tesla болот атат. Эң көп машинаны кайсы чыгар? Жанагы муктаж эмес экен да. Ford. Өздөрү. Америкада Ford чыгарат эң көп. Мисалы Instagram Азыр башында Америка жөнүндө сөз кеттиң? Голливудта да отур. Голливудта да отур. Instagram башында дегендер соцтармакта деген. Канча болсо да товар чыгара берет атат. Көп чыгат экен товарчы, көп чыгарат товар. Кайсы болушу мүмкүн? Рекламага Төлөбөйт. Башка Чыгара берет экен. мына дождевикта мына орноо турган неме бар го. Жок, Ошондой чыгарат. бренд бар. Чоң компания да болот. Лего эмес. Nike астондай. Дагын Америкада. Сагын мырза, урматтуу алып барчу Ордодон жардам алабыз. урматтуу Ордо, командага жакын келип жардам бериңиздер. Чын дилден кетти 20 секундда. Кайсыл бренд? Парфюмерия. Күннөн коргонуч. Солнцезащитные. Микки Маустар игрушкалар чыгарышы мүмкүн. Кайсы бренд? Ол үчүн өз кинокомпанияда алды. Фаберлик, Арифлейм бар андайлардан. Фаберлик да, эң белгилүүсү Фаберлик. Дагын. Rolex эмеспи? Редкий машинада. Rolex саат көп чыгарат бирок. Rolex берер. Сагын мырза, жооп бересиздерби же бонуста каласыздарбы? Эсеп 5-3. 1 минут алабыз урматтуу алып барчу. Ушул акыркы мүмкүнчүлүк болуп калат. Мен сиздерге ошо суроону берип атам. Бул кайсы компания дүйнөгө белгилүү учурдагы кетти? Apple компаниясы. Apple компаниясы. Apple компаниясы жакшы вариант го, бирок ал сотко берип алчу эле да, наоборот. Футболисттерден чыгарып берет го атайын. Аты мененби? iPhone го? iPhone'ду чыгарып берет, Apple компаниясы. iPhone'ду Баягы Ливерпулдун составына толук чыгарып берген, канча керек болсо. Канча керек болсо. Рекламага гана акча бербейт да. Канча кааласаңар ушунча Рекламага бербейт экен. Apple компаниясы. Анан Apple компания бир Бул кино бир вариант. Бул бир вариант. Анан кийин Tesla болсо, Tesla очки болду. Очки деген. Бир очки аз да. Тесланы бир-бирден Популярный. канча керек болсо ошончо чыгарып берет. Бул iPhone. iPhone окшойт. Тартылат. Чоңура процент. Штуктап чыгарып Apple. Футболисттерге Apple кандай? Ошону эсептеп Ливерпул келип кетти да. Apple Apple компаниясы. Өзүңүз бере Канча бериң. болсо да телефон берет. iPhone, Apple компаниясы. Apple компаниясы. Сагын мырза, Apple компаниясы урматтуу алып барчу iPhone. сиздин жообуңуз, жооп кабыл алынат. Кызыгып атам, сиз кайсы телефон колдоносуз, Сагын мырза? Урматтуу алып барчу, биз эми эки түрлүү бар, ушул дагы телефонубуз бар, кошумча анан башка.
Кайсысына көбүрөөк муктажсыз? Экөөүнө тең. Туура жооп. Канча өлчөмдө кааласаңар чыгарып беребиз. Бирок реклама болуп калгандыгы үчүн акча төлөбөйбүз деген бул албетте Apple. iPhone телефондор жөнүндө сөз кетип атат. Каалаганыңарда колдонгула дейт экен. 4-5. Команда бачым ойнош керек. 10 раунд. 10 раунд. Ордодон Apple деген сунуш түшпөдүбү сагын? Ордодон Apple деген. Ооба, түштү, бирок биз өзү негизи ооба жооп биринчи вариант командада чыккан. Кийин Мен толуктадып. Данияр Абдыкапаровдон байкадым биринчи Apple деп. Бул Apple эмеспи деп. Көп жолу айтылды. Элон Абдыразаков Аксы районунан силерге каршы суроо берет. Суроону окуйм. Караш окуясы кинофильм барыбыз көргөн болушубуз керек. Бул кинофильм казак эл жазуучусу Мухтар Ауезовдун чыгармасынын негизинде тартылган, режиссеру Болот Шамшиев, кыргызстандык режиссер. Албетте бул кино жөнүндө аябай мындай көп ошол советтик мезгилде талаш тартыштар болгон. Себеби Казакстандын жазуучусунун чыгармасын колдонуп атасыңар тиги бу деп Москвага чейин маселе болгон. Бул кинодо башкы ролду аткарган Сүймөнкул Чокмоновдун бул биринчи кинофильми, биринчи ушул киного тартылган да. Мен берүүчү суроо ушул жерде караш окуясынын тегерегинде маселелердин арасында Болот Шамшиев менен ошол Мухтар Ауезовдун бир окшоштук жайы бар экен. Балким киного тиешелүү эместир. Бирок ушул кинонун тегерегинде ушул сөз ачыкка чыккан экен да. Силерге суроо. Бул эмне болгон окшоштук болушу мүмкүн экөөндагы? Кетти минута. Бир күндө туулган. Хоббис окшош, бир күндө төрөлгөн. Дагы. Эстесеңер Болот Шамшиев кайсы Шамшиев сүрөткө түсүп аткан эмеспи? Дагы сүрө Мухтар Ауезов Манастан излеген. бул Жок. Факттар барбы? Кандай окшоштук болуш эки адамды? бул эми Бул жазуучу, бул Мисалы үчүн туулган күн белгиленген күнү кинодон сырткары да болот. Кинодон сырткары болушу мүмкүн. Бүгүн мен туулган күнүм десе, койчу деп туруп, а меники дагы деп болушу мүмкүн. Кино тартуу жараянда туулган күнү келип калган болушу мүмкүн. дагы башкача же Башка варианттарды айтма да. Бир жердеш болуп калбашымы? Жердеш Бир уруудан болушу да мүмкүн. Бир уруудан. Уруудан эмеспи? Жок. Кандай уруу? Уруусу бир болуп калышы. Кыргыздар менен кыргыз уруулар менен казак уруулар окшош билесиздер. Бир немеден канаттан чыкканбы? Болот Шамшиев кайда? Уруудан. Бир хоббилерди айтсачы, хобби. Мисалы атка кызыкканбы? атка жага кызыкканбы же атта жакшы Көп да окшоштуктар жаган көп да. Ошол малда союз огунда эмне болушу мүмкүн? Мына кызыгуусу, может неме аялдар туулган болчу. Эми кинодон тышкары дегенге деле түшүп атат. Бир эле Туулган күн жакшы, зор вариант. Сагын мырза. Ким жооп берет? Данияр мырза жакшы аракет кылып, жетелче бирге жооп берген аракет кылат. Данияр Абдыкапаров. Бизде ар кандай вариант айтты, биз туулган күн деп бир чечимге келдик. Экөөсүнүн туулган күнү бир күндө болгон. Экөөнүн туулган күнү бир күндө. Жооп кабыл алынат. Экөөсүнүн окшоштук жайы, урматтуу билермандар, экөөнүн жаш курагы тең болгон. Экөөсү тең 26 жаш куракта болгон. 26 жашта Мухтар Ауезов Караш окуясын жазып атат. 26 жашта Болот Шамшиев Караш окуясын киного тартып атат. Тилекке каршы 6-4 эсебинде команда жеңилүүгө дуушар болуп калды. Бул команданы бир эле биз эмес, көпчүлүк жалпы кыргыз эли, башка жакта, башка мамлекеттерде жүргөн кыргыздар дагы билишет деп ойлойм. Көптөн бери, көп жылдан бери Сагын Мамановдун командасы деп аты оозго илинген команда. Эми курамы өзгөрүптүр, бирок ошентсе дагы бул күчтүү команда. Булардын оюнундагы эң
негизги өзгөчөлүгү булар өтө динамикалуу ойношот да. Талкуу өтө жандуу жүрөт. Булардын талкуусун көрүп эле мындай бул жактан талкуулагың келбей калат кээ бир кездерде. Анан бүгүнкү оюнда баардыгы активдүү катышты. Баардыгынан идеялар, баардыгынан версиялар чыгып атты. Баардыгынан бири дагы эменен Жабакирдин үнү акырын чыгып сизге угулбашы мүмкүн, бирок бизге угулуп атты. Ал деле өзүнүн версияларын айтып атты. Бул жерде менимче капитан өзү мыкты болду деп ойлойм. Анан эң бизге жаккан суроо жанагы карикатура жөнүндөгү суроо болду. Сагын мырза, 24-жылдары көп жылдык оюндар керек, ар сезондо биздин команда дайым эле финалда болуп, биз дагы өзгөчө аракет кылдык. Теле көрүүчүлөр жакса болду, бирок эми башка командадагы, мисалы Калча Сасио командасындагы биз чын жүрөктөн кокус 6-3 болуп калсак, биз беребиз деген ойда келдик элек. Аллахтан насип этти, эми финалды бердик. Буюрса, бирок кийинкиде чоң оюндар болот. Анан суроолор боюнча албетте Наполеон Бонапарттын көп биз сөздөрүн укканбыз. Өзгөчө сөздөрү бар Наполеон Бонапарт жөнүндө. Анан эми бул жерде ушул бирөөнү шылдыңдоо, бирөөнү маскаралоо, өзү мыйзамасына баары жооп берет. Ошондуктан Наполеон Бонапарт мурунун айтып койгон экен бул жөнүндө. Эми гана бизге мына мыйзам күчүнө кирип атат. Ошондуктан бирөөнү намысына тийишпейли, буйруса ар бир билерманды, теле көрүүчүлөрдү биз сыйлайбыз. Ошол ийгилик, чоң рахмат. бар болду шериндиктери студияга. Торт, токоштор, кексилер сиздер үчүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушуну менен биз 10-чу турду жыйынтыктайбыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалам алейкум, аман болуңуздар.